Эмес беле сандыктар. Ошол сандыктын оозун ачып туруп ошонун ичине гүп этип жүрүптү. Ай, акмактар! Ай, кое бергиле! Эми Алтымыш деген жашады да өлө турган мал келип калган турбайбы дейт. Ярымдап калган жаркта деп. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Теге Сливками или без? айыл өкмөтүн тартып атабыз. Сахар чуть меньше. Анан Мухаммед бар, мен бар, Мукаш бар, тетиги Кошкорлук Куудул сүрөтчү художник болчу. Вы еще не начали? Мамбет аба бар, Асанбаев. Байкуш киши Бакырдин абалар бар. Монабиева Сабиевалар бар. Анан ошо жана Мукаш өзү тимеле күлкүлүү киши да өзү Куудул анан художник бирок өз кесиби Сүймөн Кулдар менен чогуу окуган. Анан бу жеринде мындай сакал жок, мындай мурут Чарли Чаплиндикиндей. Анан могу жерине бакалдап коет. Муну коюп койгом, анысы мындай кайрылып турат. Анын өз художниктер кийингенин билесиңер, өздөрү башкачараак алып жүрөт го такыр. Чоң кара шляпасы бар мындай. Жекепка. Анан кийин жанагы костюмдун ичиндеги тройкасы кийет. Анан жайдын күндө анан көйнөкчөн анан эле бир колунда ак чайнек, бир колунда Көк чайнек. чай эме, чыны. Ушуну көтөрүп эле анан эле отурса деле чай ичет, басып баратып деле ичет, сүйлөшүп отурса деле колуна түшпөйт да такыр. Бакырнабаны чай ичет экен деп турсак, андан өтөт экен дал. Анан чай төгөнүп калды. Анан кийин кыздар бар да жана кинодо берки кичирөөк кыздар, анан бир тамак пышырган ашпоздун жардамчы кыз бар болчу. Шаардык кыз. Орусча эле сүйлөйт. Такай. Анан өзү дагы мындай еп сүйлөчү мындай биздей сүйлөбөйт. Ал кыз келип калды. Анан ой, чайың барбы деди. Анан кийин кечкеле чай иче берет экенсиз байке. Тажап кетти да ошого эле ташый берет. Тиги чайнек сөнгөндө кайры кечкеле иче берет экенсиз чайды деп адиле тамашалады. Анан чайды ичиш керек айланайын сүйгенге деди. Тиз уятыңыз жол. Артынан баратат. Сен сүйбейсиңби? Кырылып атасың. Кубалап алыптыр. Анан күндө съемкага кетебиз, автобуска отурабыз. Давай группа кеттик дейт, отурабыз. Анан эле Мухаммед. Экөөбүз чогуу отурчубуз, бир күнү экөө отурайын десем эле. Бөбөгүм дечи мен. Бөбөгүм, сен бүгүн башка жакка отурчу деди. Ой, эмне болду Мука? Десем, чай, отура бербейсиңби айтканда. Ана кетип калдым. Жанына киши келип отура калайын десе эле, батпай атабыз, бош турат деген. Отурайын. Тур. Артка өт. Эмне болду айке? Кайда отурам мен? Отурбасаң туруп тур, буякка киши келет азыр. Анан бир татынакай кичинекей кыз бар болчу. 20-дан өтүп калган. Ошого камдап атып. Анан ал келип калды. Аягында ал келип калды. Анан урушуп калдык да барыбыз. Момунча эл жарым сааттан бери сен орун бербейсиң. Ал байкуштун деле жумушу көп. Бирдемесин унутуп калат, жанагы майда чүйдөлөр кыздар бар го, ташып. Анан кийин эле Мукем кел жерге отурабай деди. Анан кийин тигиз келип отуруп баратып эле анан кийин Аташка мен башка жакка отурайынчы деп артка өтүп кетти. Мукем не дейт могу деди. Мен сразу түшүндүм. Не демек эле? Аташка деп атат сени.
Жигит деген. Баятан бери ушуга күтүп отурдуң болу, ушуну отургузайын деп. Не болдуң эми деп. Коя турчу, кайра айтчы кызым, не дедиң сен мага? Аташка дедим. Деп баратканда эле мука сүйлөбөм, бүттү, точканы койду. Эми калганын айтпай эле кой. Андан кийин балдар эртең менен киргенде эле мен айтып койдум балдарга, Мухаммедтин жанына бирөөңдө отуруп. Баары эле өтүп кетти анан Мукам жалгыз жаман болуп калды негизи. Жакшы көрүп жанына отургузуп сүйлөшүп барайын деп окшойт. Аташка дегенде өзү таптакыр эле жаман. Мага айтып атпайбы? Мен бурайын кыз. Жок дегенде аба же байке деп койгон. Аташка деп атпаймын. Канчадагы кез эле? Ошондо кайда 60-тан өтүп эле 60-тардагы кез. Нормально да. Анан кийин Туура эле аташка. Отургузбай койду анан. Отурду. Улам местаны бошто карап коет. Эй, бөбөк. Отурбайсыңбы деп деди мен. Аташка мен бияка отурам. Ол да көп кызык нерселерди өткөрдүк табаштан. Бала кезде деле, жигит кезде деле, мектепте жүргөндө деле, Азыр деле. Театрда андан бетер. Анан кийин баягылардын баарын азыр кээде мен Ташмайнокто жашайм да. Ушул кольцодон түшөм, же болбосо Акынбаевтан түшөм. Ошондон үйгө жеткичекти автобус 100 жолу токтойт калп айткан кишиге. Азыркы элдер кызык экен. Мындай бир остановкага өңдөнтүп чогуу турбай, 5 метрден эле тетияка бирөө, анан 10 метр ар жакта мен басып келип чогуу туруп койсо, чогуу түшүп кетип калат. Тиги байкы шопур какча керек, ал токтой эле берет. Ушунда туруп мен театрдан үйгө 2 саатта барам. Анан ошол 2 сааттын ичинде кээде оюма түшүп баягы бир нерсени көрө калып баягы бирдеке окшошуп кетет ошол жериң, анан деп анан ошондон оюланып кетет. Эстейсиң ошентип отуруп тим эле бир 1000 жыл жашагандай болуп калам да. Кандай окуялар, ошончо 1000 жыл жашапкан кишидей көп эле окуялар өтүп турушу жашка чейин. Анан айтып койсо 60-70 деп койсо бат эле бүтүп калат да. Анан ошонун ичинде эмнелер болду. Мисалы үчүн мен окуган жокмун да. Театрды окуган жокмун. Меники мугалимдерим жалаң эле ушу залкарлар болду. Өтүп кеткен. Бияктагы залкарлар деле, тияктагы залкар деле, филармониядагы залкарлар деле. Анткени бая мен комуз чертип, ырдап, неметсем ырчы залкарлар менен көптөн жашыбыз театр ушундай го негизи өнөр адамдары. Жашылуу болгон менен жаны курдаштап коет. Ошондой манасчысы болсо аны менен кошо манас жөнүндө сүйлөшөбүз. Театр болсо театр менен. Анан кийин ошол сабакты биринчи ошо мен театрдын босогосун 17 жашка чыгып чыкпай аттадым да. Анан ошо мен барган кезде директор Төкөлдөш Шембай Аксакал экен. Башкы режиссер Бообек Байке экен. Ошо папам бар беле ошо кезде, ошо же сиз мен баргандан кийин 5 жылдан кийин келдилер. Анан кийин ошол кезде не деген залкарлар азыр заслуга эмес ошолор. Грамотаны да мындай кой. Рахмат деген сөз укпай кетти. Өмүрүн театрда өткөргөн кишилер. Мына Көлдү театрын жаап нарынга кошкондо ошондо Акысбек Дүйшеев деген залкар комузчу, Акмат Бердибаев деген мукемдер менен иштеген, Көмөчүп Садырбай деген гениальный актер киши эле. Алардын аялдары Модисе Жайбыр Айтмановдун кызы жана бой тежелер ушул бүт кыдык бакенежелер менен иштеген кишилер. Не деген актерлор барды. Ошолор сабак мен ошолордон окудум. Анан кийин жанагыдай манасчы болсо Уркаш Байке барып калса концерт коюп, аны ошол филармония конок болгон жерге барып, аны менен комузчулар барып калса, муну менен ошентип отуруп, жанагы көп тараптуураак
болуп калганым ошол себептен болду. Ырчы болсо, ырыспай барып калса, аны ичип алып 7 күн 8 күн жоголом. Анан анын Калибек Тагайбекөнүн пайдасы мен обончулукка чейин жеткирди ошо. Драматург чеберчилигиңизге кимдер? Драматург чеберчилигим мындай болду. Мен аябай кызыкчумун, мен кыялым болчу, эч ким себепчи болгон жок. Мен спектакль коюлган сайын авторду кыйкырабыз да. Ошону кааладыңыз беле. Кене ошо театрдын босогосун аттаганда эле таң көрү. Мени дагы ошо автор деп чакырып турса элдер. Анан чыгып барып артисттерди куттуктап турсам деп аябай кыялданчумун. Анан кыскасы мен Кудайга чоң ыраазымын. Кудайга мен абдан эле ыраазымын. Мен ушул жашка чейин эмне кааласам бар аткарылды. Эмнени кааласам, эмнени максат кылсам бүт аткарылды. Бирок ошонун баары эмгек менен келет экен да. Каалап отура берсең эле сага ким берет. Албетте. Анан ошол бир күнү ошо аксакалдар творческий среда деп коет, билесиңер да, театрда. Сөзсүз өтүлчү. Эртең менен 9-та келесиң, 10-го чейин Бообек байке окутат. Баягы өзү окуп келген мугалимдердин Россия театр иши кылып Агесте Советтер Союзунун театрларынын тарыхынан баштайт. Актерлорун бүт айтат, орустукун көп айтат бирок. Анан Агесте орус. Түшүнгөнүбүз деле түшүнбөй барбыз эле макул дебиз. Отурабыз, тым этпей, уккан угат, укпаган. Мисалы үчүн мен жап-жаш баламынан да мага кызык деле эмес ба, кээде кызыгасың, бирок мен эс тартым эле сахнага чыгып репетиция баштап ойнош. Агестетим эле өзүңө ылайык келбегенди деле ойногуң келип турган. Өрт болуп турган. Дегеле бир жакындабаган ролду ойногуң келип турат да. Анан кийин жана Садырбай Көмөчүп деген аксакал кыйын киши болчу. Анан бир 2 күн ошон средага келип атышты. Барып отурабыз, анан бир кезде Бообек байке бүттү. Дедиңер. Деп анан дегенде эле ой, кетпей кое тургулачы деп Садырбай ака ошентти. Анан баары туруп бараткан кайра отуруп калды. Боке, менде бир суроо бар деди. Анан айтыңыз Садырбай ака, айтыңыз деди. Анан тиги киши туруп алып, эми айланайын Бообек, бул билим деген жакшы, ага каршы эмеспиз. Бирок ушу бүт эле ошо кезде асты 60-та арты ушу 40-50-лөрдөгү эле кишилер бизге анда 17-деги балага баары эле абышка көрүнөт да. Бүт эле ошондой кишилер отурат. Капараке да бар, Бакырнабалар да бар, окуганы да бар, окуганы да бар. Анан сенден бир сураныч. Мына Акысбекти, могу Дүйшөнү, Сарипти, мени, Акматты да көп барып атчы, Мокоевду, тиги баарын бир 10-15 чакты, жарымы ошондой санап келип. Ушу бизди ушуга тим эле койсоң жакшы болот эле. Эмнеге аба керек да бул тиги деп ошо. Эми айланайын, өлгөн орустун эле аттарын айтып атасың. Ал ким болгон орус, эмне орус бизге? Эмне загымчылыгы бар? Эмне кереги бар? Кырылып калды элдин баары. Бообек байке кыпкызыл болуп кетчү күлгөндө. Ыксып күлүп анан кийин болду, эртеңден баштап ушу аталган аксакалдар ондо эле келгиле. Ушундай ошо кезде мен айтып атпаймынбы, ошондой аксакалдардын ошо эми сахнада жоруктары башка булардын. Биздин эми ошо сүйлөшкөндөрүбүз, жанагы абышкалардын жана беркилердин баарысы эле болуп турмушта өзгөчө биз актерлор үчүн жанагыда айтып атпаймынбы, автобуста баратып эстейм деп. Же улгайганда ошондой өткөндү көп эстечү болуп калабы киши, сагынып. Жаш кезде эстечүмесиң да, кечээ күндө эстечүмесиң да.
Ошондой болуш керек. Ошондой болуш керек. Анан ойлонуп калам, Имрайым. Мен да улгайып бараткан турбаймынбы? Анан өзүмдөн улуу кишилерди көргөндө көңүлүм ток болуп. Көп бар экен мага дегенсип. Анан жанагы Аташкада мени көп кийин Аташка дегенде мукем эсиме түшөт жана карабайсыңбы? Мейли башыңан жаман окуя өтсө дагы, жакшы окуя өтсө дагы, күлгүлүү болсо дагы, ыйлай турган болсо дагы, эмне болсо дагы баары бир өзүңдүн тарыхың турбай бар. Өзүңдүн тарыхың экен, өзүңдүн өмүрүңдүн тарыхына кирет экен ошолор. Анан ошолорду электен элеп отурсаң, анан керексиздери түшүп, мындай болуп тияка кетет экен дагы, анан барандуу бир орчундуу нерселер бар, электин үстүндө калат го десек. Ошондойлор калат экен, анан ошолорду эстеп, сагынып, таңдын көрүү деп калабыз го. Бирок өкүнгөндө эмне? Өткөнгө менин бир жакшы жерим, мен өмүрүмдө өкүнгөн киши эмесмин. Өмүрүмдө бүгүн дагы өкүнбөйм. Шүгүр дейсиз. Өттүбү? Эми аны бакырып кыйкырганда Мухаммеддей болуп тетиякта калды да, аны не пайданда. Ошон үчүн адам алдыга эле кете бериш керек экен. Колунан келгенче, келсе. Келбесең айла жок. Aviasales деген спонсорубуз бар, ошон Aviasales чекиткейжи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдө жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Aviasales арзан авиабилеттерди ылдам издөө. бар, ошондон ичинде сүрөт бар. Бул как бы эскерүү да. Так эреже сизге. Ичинде сүрөттү карап туруп, ошо сүрөттө кандай убакта түшкөнсүз, ошо менен байланыштуу окуялар. Хорошо. Мен баштайынбы? Албетте сиз баштайсыз. Сонун сүрөткө. Ушул сүрөттү, ушул баласы 2 балалуу болду. 30га чыгандап калды. Ушул сүрөттү көрүп алып кытылдап күлө берет. Мен эмне эле ушул сүрөттү көрсөң эле күлөсүң. Ата билесизби деп эле кышып эле күлүп калат, дайым эле. Анан эмне күлүп атасың? Эмне күлкүлүү неме бар бекен ушул жерде? Десем, эмне болду эле айтчы десем, менин эсимде жок. Siz ошондо кызуу болчусуз. Жакшы окуя бар экен бул сүрөт менен. Ошондо билесизби, кызуу болчусуз дейт. Мен кайдан, эсимде жок балам. Мен өмүр бою эле кызуу жүрдүм, кайсы күнкүсү кайдан. Бир жөнөкөй сүрөтпү же тасмада сүрөтпү? Тасма эмес, жөнөкөй эле сүрөт. Меники тасмадан кырсыз. Меники тасмадан экен. Меники бул сүрөт экен. Тасмадан. Кайсы кирели? Бул Сейде менен Исмайыл, анан апасы Саадат. Бул съемка учурунда Ташкентте павильонду тартканбыз, бул үйдүн ичи. Жанагынтип дуалдарды тургузуп коюп, үстүнөн баары светтерди направлять эткендеги Ташкентке ушу бешик, төшөнчү бүт алып барышкан. Ушул сценаларды ушул жерде дайыма жатып Сайра апа төшөктөн турбай ойнойт да. Анан өзүңөр эми элестеткиле, май айы жылуу эле Ташкентте. Жылуу эле, бирок жерге атайынбай ылайлап илгеркидей кылып жасалган да. Анан жука эле морекиндей нерсе салып, төшөгүндө жука салып коюп, Сайра апа ушунчалык чыдамкай апа чыдап жата берип, репетиция учурунда да жатат, съемка учурунда да жатат. Ошентип жата берип, катуу суук тийип, ушул кинодон кийин бир топко ошо бели ооруп, абдан кыйналып жүргөн да. Анан мен ушул сүрөттү көргөндө же ушул обстановканы көргөндө эле ушу Сайра апанын чыдаганына, мындай улуу адам ошо кесибин сүйгөнү, башка ошо кесиптештерине жардам эме катары ошо унчукпай жата берип ооруп калган болчу. Ал эми бешиктеги балага
2 башка бала тартылган. Биз Ташкентке барганда өзбек үй бүлөдөн келип, өзбек кыз тартылган. Ал эми Таластан тартканда, Таластан келип уул бала тартылган. Ошондо бул кичинекей балага 2 башка бала тартылган болчу. Ушундай кызыктуу окуя болгон. Анан Ноореки көйнөк менен дагы кинолап болгон, бирок аны монтаж учурунда көргөзүшпөй коюшкан. Ташкентте мен Мырзакул мени сабап, анан үйгө ыйлап кирем. Анан үйгө мынтип эшикти ачып ыйлап киргенде бул Ташкенттен тартканбыз. Мырзакул сабаганды Таластан тартканбыз. Анан болсо бол жолдон эле сабалды, анан ыйлап келип эле үйгө кирет да. Ортосунан канча күн өттү, костюмерлер дагы унутуп калган экен. Анан көйнөк алмашып калган да, кичинечи. Тияктан басып келатканда этеги башка көйнөк, киргенде тасмада бар. Бирок билинбейт. Киргенде бул көйнөк болуп калган да. Байкалбай калган ооба. Мусулман астында салынган эме бүт баарын туура эле коюшкан. Бир эле кичинекей. Бешигиңерди эле ал замандыкы өзбектин бешиги. Бешикти ошол жактан табышкан. Анткени бешик кыргыздын бешигин билесиңер да, жөнөкөй эле. Анткени үйдүн ичи Таласта жүргөндө үйдүн сырт эле тартыла бергенде ичи полный Өзбекстанда тартылган, ошон үчүн бешик тияктан келген. Павильон ичинен тартылат да, илгери пленкага эмеге карата павильонго тартылчу да. Бизде ушундай окуя болгон, бул тасмага тартылганда, бул менин дебют тасмам болгондуктан өзгөчө жакшы көрөм муну. Анткени кантсе дагы Залкар агабыз, Чыңгыз атабыздын алгачкы чыгармаларынын бири бетме-бетте ошо каарманды ойноп калганыма өзгөчө бактылуу болом да. Ушундай окуясы бар. Меники бу да бир тасмадан. Тасмадан ошол жерде мен кассирдин ролун аткаргам да. Бирок бул акчалар илгери ушундай болчу акчаларчы. Муляж деп коебу, анан бул кийин эмес деле кандай десем, азыркы акчага салыштырмалуу болбойт, салыштырган. Анан ошондо тиги балдар кичине акча берип койгон да. Кино бүткөндөн кийинчи. Анан кино бүткөндөн кийин үйгө келип алгандан кийин эметсем биздин балдарыбыз, кичике жээндерибиз Зама апа бизге көп акча алып келди. Ошондон жаман баарын акчалуу кылганмы? Мен айтып атпаймынбы, укмуш көп акча экен депчи. Жок, ошо тасмадан алынган да. Кайсы тасма? Движение кылыш керек деген. Могу конвертиңер мага аябай жагып атат. Илгерки конверттен дагы фрунзе эместен деп. Азаматсыңар, абдан жакты. Советский Союз экен, Бул эмне бизге белекпи же кандай? Же калабы жана? Президент сыяктуу. Ой, рахмат, чоң. Абдан жакшы. Илгерки конверт прям көзгө да жылуу учурат. Марка деген болчу эле, марка да чогулттук бизге. Байкем айткандай, залкарлардан үйрөнгөнбүз, залкарлардан көп нерсе эме баягы эсте калар окуялар болду да. Биздин атам раматтылык ушу артисттерди ушунчалык сыйлачу да. Анан баягы Миңкушта турчубуз. Миңкушта турганда баягы илгери гастролго көп келчү эмес беле? Театры да келчү, ырчылары да келчү, акындары да келчү, бүт баары. Анан ошондо атам ушунча кенен киши болчу да. Сөзсүз кой союп чакырчу баарынчы. Аны азыр ойлоп көрсөм, залга толтур артисттер отуруп, ошону түнү болобу, күнү болобу, кечинде эми сөзсүз жанагы эми концерттен кийин келет да. Канча артисттер келди биздин үйгөчү. Ошо мен тырнактай кичинекей кыз болчумун да. Анан ошо бир кийин баягы эжелер айтмакчы, жаңы эле келгенде эле кишилер келгенде эле чуркап келчисиң дейт, келип. Чуркап турмаган деп, келгиле деп бир кыйкыртып кетип калчу экен да. Анан баары баягы ырдап, ичип, билбөзүнчө отуруп, баягы шаш өкөт болгон кезде чуркап келип туруп, "Ичкиле" деп туруп, кайра чуркап кетип калчу экен да. Анан кийин баары бүткөндөн кийин баягы бут кийимдерин кие баштагандан кийин "Кеткиле" деп калчу экен да. Анан ошо
Ошол артисттерден баягы Раматылык Эстебес Турсуналиевдер, Замирбек Өксөнбаевдер эсимде да, Самара Токтокунова ошолар келип ансамбль танца Киргизияда ушул эрежелер баары келип, ошо байкем окшоп мен да сахнанын артына жүрө берчүмүн ошолор мененчи. Анан кийин апам азыр айтат, ушул артисттердин кешигин ичкенсиң сен депчи. Бирок чындап келгенде акыры эле айланып ошо кесип кешиктерди жакшы көрчүмүн. Кешик ичкенди жакшы көрчүмүн да. Ошо мындай киши мага жагып калган киши болсо жанында минтип алып элебиз, кайла отуруп өчкөм да. Анан апам байке алда эмеңизден калтырып коюңуз кешигиңизден, менин кызым дейт депчи. Аны ошентип эле анан кийин өзүм жакшы көргөн кишим мындай өзүмө ушунчалык бир эме болот го. Мисалы герой Тайкем бар болчу, ошонун кешигин көбүштүм, Тайкем кешигин көбүштүм. Анан ошо артисттерди мынтип карап, баягы телевизордон көргөн адам өзүнчө анан үйгө келгенде башкача болот да. Ой, агеште телевизорго чыгыштын өзү. Агеште Анан ошолордун кешигин ичкен кандай гана сонун керемет, мен ойлойм ошо кишилердин кешигин ичкен болушум керек, ошон үчүн чала бала таланттар мындай ойгоно баштады го деп ойлойм да. Анан баягы байкем айтмакчы, убакыт бат өтүп кетет экен деп апамдын бир жакшы бир эмеси бар да. Сөзү? Жок, пример. Окуя. Жашпыз дейт. Жаңы эле биз кичинекей экенбиз да, ошо 30га чыгып эле кезинде дейт. Анан кийин бир жолдош кишилер баягы бир шернелештер келип чуркап келип айтыптыр да. Ай Сейдимкан, баланчанын атасы өлүптүр. Барып угузуп коелу десе. Ким дейт? Түкүнчөнүн атасы. Анан канчага чыгыптыр? 60-га. Ой, кой, өлөр мал келген турбайбы? Жөн эле айтып кой дептир да. Бар эле жөн эле угузуп кой деп. Ал киши барып туруп анан айтыптыр, ай баланча, сенин атаң өлүп калыптыр десе. О жерден тарс жыгылыптыр да. Анан жыгылып келип анан баары жанында тургандар урушуп, сен канча эмнеге мынча акмаксың, ушинтип угузабы, кыргызда андай болбойт эч качан. Кыргызда 2-3 киши барып туруп, анан кийин мындай сылап, антип тиягынан биягынан келип туруп, анан бүт анан угузат. Бул эмне дегениң десең, анан баягы Сейдимкан айткан болчу дейт. Анан кийин апама келип аптыр, Сейдимкан, сен бетиң жок турбайбы? Ушундай болбойт экен да, бул атасы да. Анан мен эми 60 деген жашады да, өлө турган мал келип калган турбайбы дейт. Азыр апам 80ден ашты, анан мынтип коет. Мен чын эле ошончо келе соо экем, ушу 60 дегенде кечеги эле бала турбайбы көрсө депчи. Ошондой окуя болот экен. Мен деле бала кезде сахна артында эбей көбүсүп улуу артисттердин бир топ жоруктарын көрүп калдым да. Анан бир кичинекей окуя айтып бергим келип кетти. 6-класс окуп аткан кезим апам тамакты мыкты, жакшы, даамдуу жасаганды үйрөткөндө, анан бир күнү манты жасайын деп өзүм манты жасадым. Касканыбыз да чоң, кенен каскан. Анан ошого жасап коюп, апамды биз жумуштан Бакыт экөөбүз дайыма тосуп барчубуз. Ал кезде спектакльдер 7:30-да башталып, 10-до 10:30-да араң бүтчү. Анан жөө барып тосуп алып, апамды анан кайра келчүбүз. Анан бул жолу чалып телефон, анан вактага чалып айтып, ушинтип мант жасап койдук деги деп. Барабыз десе, жок келбей эле койгула, артисттер болуп чогуу бара турган. Эгемберди Бекболиев агай, Салкын эже, жубайы, Ким агай, Табалдиев агай, Мадича эже, Гүлнара эже, кайтыш болуп кетишти драматургтар. Баары эртишип тияктан 100 грамдашкан экен. Жолдо келатып, азыр Хаят гостиница, ал кезде Кыргызстан гостиницасы болчу. Анан жолдон фонтан иши кылып жайында эле шашпай басып келатышы. Анан дагы 100 грамм алышып, стакан жок. Анан айласы жок, бирөөсүнүн колунда журнал бар экен. Анан журналдын барагын айырып туруп, андан стакан жасашып туруп, анан куюп, бир экөөнө жети, экинчи уже үчүнчүсүнө койгондо биягын ой бол депшип, ошентип отуруп үйгө жакшы настроение менен келишет. Эртеси мен экзамен бермекмин. Ага карабай, аларды тосуп алып, анан үйдө да отурушту. Таңкы 4-кө чейин отурушуп, анан 4-тө анан тарап кетишти да. Ушундай улуусу болобу, ортосу болобу, ортомуну болобу, мындай достчулук
эмелери жакшы болчу да, аябайчы. Ана мат чапаны дагы ал кезде эми жаштар болчу, мен кичинекей болчумун да. Асылбек Өзбеков агайлар, Мурат Мамбетов агайлар, ошо агайлар мат чапаны аябай тамашалашар эле да. Өзү арык кичинекей апа, костюмерде иштеген апа болчу. Бир күнү тамашалашып отуруп байкушту көтөрүп алып барып туруп, жанагы кийимдер салган чоң железный темир эмелер бар эмес беле, сандыктар. Ошол сандык оозун ачып туруп, ошонун ичине гүп этип жүрүп, кайра жаап туруп, куктап туруп, ачкычын алып кетип калышты. Ай, акмактар! Ай, кое бергиле! деп койбакчы. 1 саат ошол сандыктын ичинде 1 сааттан да ашып жатты. Беришпей жыргап жүрүшөт өздөрүчү. Анан бир толе улуу апа болчу да алчы. Атынан айтып, сен деп сүйлөшүш тең туш болчу да. Анан менин тең туштарым деп ушинтип койчу. Азыр болсо Чоробайке ошентип коет. Жаштар менен жакшы мамиледе, анан менин тең туштарым каякта жүрөт деп жаш балдар кыздар менен тамашалашып. Негизи артисттердин арасында жүргөн, алардан көп нерсени көргөн, адам баласынын жан дүйнөсүнө бир сонун байлыкты алып келет да. Анткени сахнадан эле көрүп аткан спектакльдер аркылуу тарбия таалим албай, сахнанын сыртында жүрүп дагы алардын кылган жоруктарынан кээ бирөөсүнөн жакшы жоругунан алып, кээ бирөөсүнүн жаман жоругун көрүп кокуй кояндай туура эмес окшойт, туура эмес деген нерсеге келет экен да кишичи. Мен дагы азыр агайым айтмакчы, Кудайга миң мертебе ыраазымын, что ушундай үй бүлөдө төрөлүп, ушундай залкарлар менен бир сахнада эмгектенип. Москвада окуп жүргөндө биринчи курста бир ыр жазгам да өзүмөчү. Бүбүсара таттуу эжем жеткен, сахнада мен дагы кулпунаармын. Укмуштай таланттар басып өткөн, укмуштай таланттар басып өткөн сахнада мен дагы кулпунаармын. Деп ушул эки эжени мындай кандайдыр бир алардын эмгегин баалап көрүп калдым. Тань эже менен деле мисалы Асель экөөбүз чогуу ертишип эле ойноп жүрчүбүз да, театр экинчи үйүбүз болчу да. Тань эженин улуу кызы Асель. Анан эжени деле аябай көрүп калдым. Мен үчүн мындай ушу Бүбүсара эже дагы, Тань эже дагы бир өзгөчө болчу да. Анан ушулар баскан сахнада мен дагы бир ойносом, ушулар менен партнер болсом дечи элем. Кудай тилегимди берип партнер болуп, ал эми Бүбүсара эжени жана 5 сомдук эмеде ойноп калбадымбы? Эженин өзүн ошо роликте ойноп калдым. Ошол эле мен үчүн кандай чоң бакыт болду. Анткени эңсегенге жетет, тилегиңди Кудай берет деген нукта дагы айткым келип атат да. Ошон үчүн сиздер менен да азыр ушул жерде сүйлөшүп отуруп, эске келбеген, көптөн бери ойлогон нерселерди ойлоп, эстеп, бир туруп, балкып, бала кезде эстеп, бир туруп, ушунча өмүр жашап койдум деп ой кетип, кичине кейип коюп деп. Жок, кейбейм, вообще кейбейм. Мен жакшы сөзүм бар да, жаштыктын аркасынан чуркабайм, булбайм. Ал эми карлыкты чакырбайм. Көп айтат, ой эми мына тайыне болдук, чоң эне болдук, карыбадык эми. Менин классташтарым, менин тең туштарым ошентип айтышат, ой эмне эле эрте карыбадыкпы деп эле өзүңөрчө чоёктоп атасыңар депчи. Карлыкты чакырып атпайсыңарбы деп коем. Анысы кандай жакшы элесиз агай. Жигитмин деп койбойт. Анда сиз. Эми ушуну улай кетеличи, эми бул турмушта баардык нерсе карыйт, көзгө көрүнүп турган баардык нерсе эскирет. Жүрүп отуруп кайбир нерселер кереги да жок калат. Корого ыргытылып кетет, буюм суюм болсо. Ал жаңы кезинде кандай сүйүндүң эле ошону алганда. Баары эле эскирип кызыгы тарайт, кадимкидей кызыгы тарайт. Анан баардыгы бир гана кызыгың тарабаган өмүр да. Өмүрдүн өзү. 100дөн ашып жашасаң дагы өлгүң келбейт болуш керек адамдын. Ушу жарыкчылыктан да кантип тияк жакшы болсун деп ойлойм да мен. Туура эле ойлойсуз. Кудай кечирсин эми. Туура. Анан ошол биз улам ошол биздин улуулардын изи менен, ошолордун жолу менен, ошолордун сен айткандай түбүн иштик, устуканын жедик, батасын алдык. Ошолорду туурап ойногон күндөрүбүз да болду. Ошентип эле келдик да, анан
ушундай экен да, баягы абай айткандай алдыңкы толкун агалар, арткы толкун инилер, анан бири келгенде катары менен сүрүлөр дегендей. Улам алдык жашоо ошол экен, кете берет экен, арткылар келе берет экен. Анан ушинтип эскерүү пайда болот, эскересиң. Ошон үчүн ар бир курак өзүнүн бир жакшы жери. Жакшы нерсеси, таттуулугу, өзүнүн бир баалуулугу бар да. Анан кээ бир пенделер караганда туура эмес карап атышпайбы? Ошолорго мен айткым келет да, мындай ойлонуп туура карыгылачы депчи, же болбосо өзүм курактууларга, менден жаштарга карыган сайын мындай акылмандуу болуп карыганга, акылга толуу, акылман болуп карыганга аракет кылам. Болбосо кээ бир туура эмес карап атат дегендер каарып, жерип, жаштарды жактырбай, наалып, сындап, анан кайра мен жаш кезимде, анан мен жаш кезим, ой жаш кезиң жок уже өтүп кетти. Мен канча жаш кезимде десең дагы жашарбайсың. Андан көрө ушул возрастыңды, ушул курагыңды кабыл алып, Кудайга тоо деп, наоборот жаштардын өсүшүнө жардам берип, аларды колдоп, ролдорду басып алып, монтип кучактабай, ме кой, келе кой, сенин курагыңа жакшы деп тарат ролдоруңду. 60ка чыгып алып кызды кантип ойнойсуң? Кыргызда бир жакшы сөз бар го. 30-сында ордо буза албасаң, 40-ында кылыч чаап жыргата албайт деген. Анан кийин баягы курактын ошол өнөрдө эмес, бул башка турмушта айтылган макал болуш керек. А өнөрдө жаш кар деген болбойт да. Мисалы үчүн сахнага чыгып алып, же ырдап атып, же чертип атып, же сүйлөп атып жаңылып кетсең, кайра биздин театрдыкы тең бөлө. Кайра чыга албайсың да. Оңгой албайсың. Өлдү, атылды, кетти. Фонограмма жок деп коюңуз. Анан мен мындан кыйын болсун деп кимге түшүндүрөсүң эшикке чыгып алып? Жана ушинтип кеттим деп. Ошон үчүн биздин спектакльдерди кайра ойногонубуз ошол жакшы да. Бүгүн ката кетирип алдың, эртең кайра оңдоп сонун ойноп коесуң. Анан да карылык жөнүндө айтканың. Бул өлбөсө киши карыйт, 100төн деле ашып атат. Өлбөгөн киши 80-90го барып эле карып атышат. Бирок мунун бир эң жаман жагы бар экен да. Эмнеси? Эң жаман жагы бар экен. Билип алалычы, эмнеси жаман экен? Кыргыз элинин даанышмандары, муну ошол жана көлдөн чыккан Жети ака бар го. Ошо Кыдыр ака деген айткан экен ушу сөздү. Айланайындар, баарыңар эле адамдын баары эле карысак экен, көп жашасак экен деп эле тилейт баары. Кантип эле жашында өлүп калайын деп эч ким ойлобойт да. Карысак экен деп тилейсиңер. Кудай өмүр берсе карыйсыңар. Бирок карылыкка жетип, кадырга жетпей кеткен жаман. Кандай? Эң туура ошол. Бир адам сени сөз кылбаса, бир адам киши экен деп санабаса, бир адам эгылган ишиң болбосо айтайын десең, жана мен жаш кезде деп айтайын десең, ада жок. Анан жөн эле карыган балдар карлыктын баркы өтө чоң. Кадырман карылык. Кадырга жетип карыш керек экен. Адам баласы бул жашоого эмне вазифа менен келет? Кудай Таалам жаратканда бир милдет берет ар бир адамга. Ошону миңден бир эмес, керек болсо миллиондон 1-2 адам түшүнүп ошо вазифасын аткарып калат. Ал ошо Кудай берип турган нерсени ошону сезбей калып, ошол дарды эмне вазифа менен бул жарык дүйнөгө келип билбей калып, ошо боюнча томолого өтүп кетип атпайбы кээси. Анан бу да жаман. Анан жанагы жаш кезде эмнени кыйраттың деген бир апенди короосунда бир чоң таш жатчу экен. Анан бала кезинде эле ошону көтөрүп көрсөм деп өтүп баратып көргөндө ойлоп кетчү экен, анан шашып кетип калат, анан кайра келип эс алып келип таш эмес үйүнө кирип кетет. Ошентип анан карыйт. Баягы таш дагы 70ке чыгат. Анан кылар иш жок калат да ушка болгондон кийин. Шашып барар жери эле жок. Анан бир эшикке чыгып ташты дагы көрүп анан бурайын ушуну. 70 жыл. Бала кезимден бери ушуну ойлойм, ушуну бир көтөрүп көрөйүнчү. Чолоосу тиеткен 70 жылдан кийин. Анан кийин дубалдан башын чыгарып
киши пеши көрүп койбасын деп караса эч ким жок. Анан ташка келет экен чапанды чечип коюп кемчен алып деп колго түкүрүп туруп ташты кылмап бири чыкынат, эки деле ордунан солкутпойт баягы таш. Жедеп тердеп бурга бей соп 5-6 жолу аракет кылса керек. Деп отуруп барат экен. Кайран жаш кесим ай дейт экен. Чочуп кетет экен кайра. Дагы дубалдан башын чыгарып, киши көргөн жок, уккан жок деп. Иш жогун көрүп туруп. Өзүн өзү ташты карап, эне жаш кесин деле мени кыйратчу элең деп коет дейт. Өзүмдүкү билинбейт болбу? Жанагы жаш кесте жасап караш керек экен жанагы. Колдон келген иштер. Анткени адам өмүрү жетпей атпайбы? Көп максаттар кала берет. Адам менен кошо башы менен кетип, көп кыялдарың кала берет. Биз пендечилик кылып эртең анан бирси күнү анан тияктан келе калганда кылам, анан кийин моурекени бүтүрө коюп туруп анан баш жок. Ошол замат жасап калсаң жасап калат экенсиң, анан болбосо убакыт деген ушинтип анан ошентип анан апендидей барып жаш кесте мени кыйратчың эле деп калган ошол экен да көрүш. Баягы 3-класста сахнада биринчи чыккан баягы аккордеон чертип ырдачымын да, анан апамдар баягы заводдо мен кушта болчубуз да, анан заводдо цехтер менен бири-бири менен баягы таймаш өткөрүп, фестиваль болуп ырдайчу да, ыргезе сыяктуучу. Апам ырдабайт, атам комуз эле чертет. Анан мени чыгарып койгондо, ой кызым, сен менин ордума барып чыгып ырдап кой деп. Анан мен кичинекей бытыйган 3-классмын, аккордеонду алып алып анан кийин ырдадым. Ырдап анан кийин биринчи орунду алдым. Анан биринчи орун алгандан кийин кадимкидей чоң аялдар көтөргөн сумканы берди мага. Мондай сумка. Көрсөтүгө балдар үчүн приз жок да. Анан ошо приставкаларын ыйлап апа мен эмне кылам бул сумканы депчи. Мага сумка бер десе, өлүм көрөйүн десе, сага берди дейсиң, ал мага берди дейт. Мен жеңдим да, сен мен үчүн ырдабадыңбы деген сөйүп. Ошентип анан 3-класста ошентип чоң кишилердин сумкасын утуп алгам. Анан агайдын айткан кебине дагы бир кепти. Анан айтайынчы. Неге? Жок чөтө көп болуп кетти. Шайыр береши. Сөйлөсөң, шайыр бияктан деле кире бер да, туштан кире бермесең, бир мут алып алсак сүйлөй берчү ада туштардан. Атамдын жоруктары толтур, апамдын жоруктары толтур. Мен да бир жаманмын. Анан мындай көбүнчө мен комедийни жүрөм да. Анан раматылык атам каза болуп калды. Анан каза болгондон кийин бир 3-4 жылдан кийин досу каза болду да. Анан досунукуна барбай эле апамды ичип алып барыптыр. Анын досунун кызы менин подружкам болчу да. Анан апам бакыш келер менен тиги Кыргызда баш жагында апасы отураттı биринчи. Апасы анан кыздары эмнете отурат эмеспи? Апам келип алып эле биринчи кыздар. Турчу мындай деп эле жанына отуруп алды тиги. Жесирдин жаныначы. Анан отуруп алып бүжү деп атат, анан бир келет. Эмне деп атат дейт, Замира дейт. Ой эмне демегеле, опыту бар, тажрыйбасы бар тиги эмечи, жесирди үйрөтүп атат. Кандай болушту, кандай жүрүштү десем, ошо боз үйдүн баары ыкшы өлүп каптыр. Анан бер жактан бакуш кыздары атасы өлүп атса минтип атат, кыт деп бирөөсү мени чымчып атат. А мен да могу жерден анан улам бирөөлөр кычагансып, улам бирөө келет, улам бирөө кучактайт. Анан апам айтат атпайбы, жөн шайтаның бар, сен шайтанды эмне кылабыз сен шайтаның дейт. Анан айтмакчы, жана байкем айтып келатканбыз, өңгөсү ушу өлгөнгө барганда ушундай күлкү чыга берет да, шайтан өскө окшойт да байке. Же кандай бул? Эмне десем? Бул жашоонун нугу да өзү. Ый бар жерде күлкү бар, күлкү бар жерде ый бар. Анан албетте баягы кейип жоготкон адамга ушунчалык жаның менен кейип ыйлап турасың. Анан жашоо уланып аткан ошонун негизинде да бияктан бирөө бир күлкүлүү бир нерсени айтып койсо же күлкүлүү жорук болсо, тирүү болгондон кийин күлөсүң да баарыгерчи. Тыйыш кыйын күлкүнү. Катуу от алып алганда кайсы жерде болбо күлкүнү токтотуш аябай кыйын.
азыр өзүң айткандай жоготуу болгон жерде күлкүнү токтотуш аябай кыйын. Кээ бирөө жаман көрөт. Эмне эле булар биякта ый болуп атса булар күлүп атат деп. Бирок бул жашоо да, жашоонун өзүнүн нугу деп ойлойм да. Жоготуу жөнүндө сөз болсо, Нуркан агайдын жоругун эстеп кеттим. Нуркан Турсунбаев. Эсимде жаш кезим, бирок эсимде жок, каяка барганбыз, иши Куран окуй тура турган жерге топ артисттер отурабыз, жаштар отурабыз, улуу муун отурат, орто муун отурат. Анан баягы эме ойлогон, эми Куран окуп коюңуз, кимиңиздер окуйсуз эле, Нуркан агай окуп баштады. Агай обончу да. Агай ырдайт. Анан Куранды ушундай обонго салып ырдап кирди. Башында отуруп эле менин көзүм момдай, жаным дискрее отурган, по-моему. Агайды кечикке карап эле эки жагымды карадым да, карасам анда ким эже Балыкбаева эжеке. Жаркын эжеке. Монтип башы ылдый отурган бойчу монтип башы ылдый кетип барат да. Эжени көрүп мен уже күлө баштадым. Күлкүңө диагымды карасам бу да күлүп атат дегенде баары күлүп атышат. Монтип отурушат деп барчы. Үндөрүн чыга албайт. Агай көзүн жумуп алып ушундай серьезный кыраты менен берилип деп эле созуп агай Куранды окуп бүткүчөктү баарыбыз бүтөөрү менен баарыбыз жарылдык да. Ушундай бир окуя болгон. Ошондон улам ойлойм да, адам пенде тирүүчүлүктүн белгиси ошол болсо керек депчи. Ый менен күлкү жанаша жүрөт. Оору менен кандайдыр бир адамдын жүрөгүндөгү жакшы нерсе жанаша жүрөт. Кайгы менен кубаныч жанаша жүрөт дегендей болот окшойт. Сабырдын түбү сары алтын деген жакшы сөзүбүз бар эмеспи? Кээ нерсеге сабырдуулук керек экен. Ооба. Баарын эле сабыр керек негизи. Өзгөчө ачууга сабыр керек. Ачууга, жинге. Ошон үчүн кыргыз муну дагы айтып койгон, оң колуңдун ачуусу келсе сол колуң менен карма. Ачуунун түбү кор, зар, ачуунун түбү өлүм менен аяктайт, жин менен ачуу жаман да. Ошон үчүн адам ошон үчүн сабыр тутат. Анан кийин жакшы нерсеге, мисалы үчүн тирүү жан болгондон сабыр тута албайсың. Мисалы үчүн жана мисал айтып кеттим эдиңби? Окуялар менен. Бир эле мисал, кыска эле мисал айтып кетейин. Мен үйлөнөрдө жакшы эле айтышты. Ой балам, буга үйлөнбө деп. Кыяк-быягын кара, ата-энесин, анан билим-силимин карап, ата деген кара. Мен сабыр кылган жокмун. Жаным чыгып баратат. Үйлөнүш керек тезирээк. Ооба. Мени менен классташ бирөөдө үйлөнө элек болчу анда. Мен эмнеге шаштым, ошончо билбейм. Анан сабыр кылган жок. Шарт үйлөнө калдым. Сабыр кылбай эле. Жок, аны жакшы көргөн жубайга үйлөндүңүзбү? Iya. Жакшы көргөн. Аны айтпайм деп кой. Жок. Кандайча үйлөнүп алдыңыз? Мен ошол жаштык деген оттурбай мас болуп өтөт экенсиң да, жаш экенсиң, дарак ичпейли мас экенсиң да. Жинди жана тентектик баары ошо мастык, жаштыктан, мастыктан келип чыгат. Жаштыктан. Сабырсыздыктын баары. Көзүңө эмне көрүнсө меники болсо экен. Ушуну бүтсөм экен, муну ботинкени алып кийсем экен, сонун туфли экен, бу костюм сонун экен дегендей эле ала калдым да мен. Сабыр кылбайт. Анан мен өзүм аябай сүйүүнүн эмне экенин биле элеккес экен ал. Жанагы акыл токтото элеккес, баягы жаштыктын алоолонуп турган кез менен эле аял алганды эле мен бир укмуш болуп кетчүдөй сезип эле ала калып, анан кийин сезип калдым да, таңыры мына сабырсыз болсоң ушундай болот экен акыры алып барып туруп аягы жаман нерсе менен бүтүп калды. Жашабай калдык. Керек болсо 2-3 балалуу болгондо. Анан кийин баягы өзүңдү өзүң токтотуп, кичине өтө деле токтоло элек болчу. Мен 60ка 50ден өткөндө токтолдум го негизи. Чыгармачылыкта. Ошол чыгармачылыгың кандай болсо,
турмушуң деле ошол өзүңдүн кыял мүнөзүңө жараша болот экен жашооң деле. Анан ошондо ойлонуп калдым, таңдын көрү сабыр кылыш керек, турбайбы мындай түбөлүктүү боло турган бир чоң нерселерге деп анан кийин сабыр кылып жүрүп дагы кайра дагы куру калып калган кечтерим болду. Мисалы Эми мындай мисал көп. Анан бир жерге элге айтып түшүнүп тургандыр. Сабыр кылам деп көп нерседен куру калдым да. Сабыр кылбай атып дагы көп нерседен. Ошондо билбей атам качан сабыр кылышты дейсизби? Биздин айылда бир Жакшылык деген киши бар эле. Асан Жакшылыков деген классташым менен акын болсо эле акын. Ошонун атасы. Набаттуу, нарктуу, мыкты киши болчу. Анан көйүшүп болчу биздин колхоздун аты азыр Миңбулакта. Анан 4 бала бар элек классташ. 4-өөбүздүн жинди, эми ошол мектептин жинди балдары. 4-өөбүздүн ашык жинди жок. Анан Календер деген жамакчы, мындай сразу төгүп ийген атабыз бар эле. Анын баласы да биз менен окуйт. Жана 4 баланын ичинде анын да баласы бар. Бобул Асан бар, мен бар, ошол Мокей, тиги Календердин баласы. Анан кийин Белек деген бар, болчу каза болуп калды. Анан бизди көрөлө 4-өөбүз тайрактап окуудан тарап келатабыз да, жулкулдашып, сумка менен койгулашып, мушташып, тепкилешип келатабыз. Анан бирок аксакалдарды көргөндө тынчып, анан жайы басып калчу. Календер ата ырдап атпайбы. Ой, көйүштөн чыккан 4 бала, 4-өө тең бирдей 4 бала деп эле сразу оштерден жамактап кирди. Анан биз эман 4 бала деген бизди мактап атат экен деп ойлодук да, жаман ойбузда. Биздин жиндилигибизди айтып атыптыр да. Анан жана Жакшылыкты айтып келет, бурулуп койдумбу? Анан Жакшылык ата бир күн чакырып алды баарыбызды окуудан. Мектептин жанында канал бар эле, көпүрө бар эле, көпүрөдөн өлөтөсүң, башка жактан өтө албайсың. Чоң канал аябай, тереңде канал эле, жаңы казылып. Анан көпүрөдөн аксакалдар эки жагында бир мындай бийик немеси бар көпүрөнүн, цементи бар. Биягына 3-4, биягына 5-6 отуруп алат, ошол жерге эмнеге отурушчу билбейм. Анан таяктан ошо көпүрө эл өтүп, машина өтүп аткан жерде отуруп алып сүйлөшүп калышчу кээде. Анан мектептен чыгып эле дуулап келасың, анан Жакшылык ата астчан туруптур. Башкалардын жанында. Баскыла бер деди. Анан баскыла деп берсе деле салам бермекпиз барып. Чокка барып салам алейкум. Алейкум, алейкум. Алдыңа кетейиндер, аттын үстүндө тур. Виночо коюп жүргөн кезибиз болчу, ошону угуп калган окшойт көрсө. Мас болуп элге көрүнө элекпиз баягы. Жаш балдар винодон акырын сого койчубуз, ошону деп санда бир. Огнетушитель болду. Ооба, анан босо түшсек деле кызып каласың да. Ошону бирөөдөн уккан окшойт. Ошо балдар вино ичип жүрөт деп бирөөлөр айткан болот. Алдыңа кетейиндер. Мен уккула, курсаң арачып келатат, бирок мен бир ооз сөз айтып коеюн. Туруп калдык шылкыйып. Ал вино ичипсиңер деген жок. Жаштык 4. Арак 4. Анан экөө кошулганда дайыңар таппай каласыңар, алдыңа кетейиндер деп. Бастырып кетип калды. Кандай сөз? Эмне ичипсиңер, баягында баланча айтты, вино ичкен турбайсыңар, дүкөн жок. Жаштык 4, мастык 4. Манасы. Бул 2-4 кошулган 4төнүп кетесиңер, алдыңа кетейиндер. Кетип калды. Дилдейип түшүнбөй калды. Мастык дегенде ичине эсибизге бирөө айткан го. Деп мына ушундай менен эле тарбиялап койчу. Бир эле ооз сөз менен аны жер-жеберине чейин кечке былжырап отурбайлы 2 ооз сөз менен. Календер ата жанагынтып атат. Көйүштөн чыккан 4 бала, 4-4 бирдей 4 бала деп койсо биз, кыйын экенбиз да, ого бетер. Десек тиги ошо замат беркин айтып атпайбы? Көрдүңбү эки абышканын айтканын? Бирөө жаман жагын айтып атат, бирөө жакшы жагын айтып атат.
Мына биздин балалык кез ошондой жалаң ошол айылдагы улуулардын акылы менен өстүк, чын-чынына келгенде. Тышкаркы жактан таасир берип аткан нерсе биздин жаштарыбыздын дагы ой жүгүртүүсүн, кандайдыр бир нерсесин башка багытка алып кетип, биз ата-энелер балдарыбызга кээде ээ боло албай калып атабыз. Анткени силер эски адамдарсыңар, биз азыр жашоо момундай деп туруп бизди перед фактом коюшат. Ойлоносуң, эми чын эле жаштын жашоосуна кийлигишпейинчи. Жыгылса жыгылат, бутун сынса сынат, көрө турганын көрөт бу дагы. Андан көрө эле аман болсун, ден соолукта болсун. Кээде тизгинди тизгинин тартып койгонго гана аракет кылбасак, кармай албайбыз. Мындай багытын бура албайбыз азыр. Анткени бүтүндөй жер жүзү боюнча багыт ушундай кетип баратат да. Ошон үчүн айта жүрүшүбүз керек сөзсүз. Уккан нерсе балким ичке киргенден кийин жашап, кандай айланып бир жылдарында аң сезимге таасир берер. А бирок укпаган киши биягынан келип биягынан чыгып кете берет, уга албайт деп ойлойм да. Көптөр укпайт. Негизи азыркы биздин балдар, неберелерибиздин, жаштардын мээсинин, аң сезимдин иштөөсү мурунку биздикине караганда бир канча миң оборот алдыда. Аларды бир эле секундтун ичинде бир канча оборот кылып ийишет. Анткени заман ушул болуп атат да. Ошондуктан билбейм, эми илгери үмүт менен, жакшы тилек менен, оңолобуз деген жакшы сөз, ниет менен өмүрүбүздү өткөрөлү. Эми туура бул биздин айтып атканыбыз саясатка эч тиешеси жок. Үчөөбүздүн саясатка менин тиешем жок. Биздин жашообуз бул. Ооба. Биздин улутбуз да биз. Биздин жашообуз жөнүндө сурап атам да. Себеп дегенде биз мына көпчүлүк учурда теледен дагы, радиосунан дагы, киносунан дагы, эмнесин болсун, маданияттын тили менен болобу, адабияттын тили менен болобу, же башка нерсе менен болобу, закондун, мыйзамдын тили менен болобу, биз көп мен учурда нааразы болуп, жана биз оңолбой атканыбыз мен ушуго деп ойлойм да. Себеп бүт эле мектепке шылтап калды энаталар. Мектепте жакшы тарбия берилбейт. Жок, туура. Мектеп билимин эле берет да. Ар бир баланын артынан кубалап туруп айтпайт. Кеп сенде, менде, үчөөбүздө бир жерден суроо бердим, мени Кудай кечирер. Осман чыгып кетти да ушул сөз. Нарындын аты уулдугун берип калды, Нарын облусунун ардакты аты уулу дегенди берип калды мага. Көп жыл болду. Көп жыл болуп кетти. Анан жакында Ысыкөлдүкүнө албадыкпы? Ысыкөлдүн дагы аты уулу болду. Кандайча? Эмгек кылып атамды мен, көл үчүн кылган эмгектеримди көрө элексиң. Андай даражаны бербейт оңой менен кишиге. Алты акенин 8-чи акеси мен болдум деп тамашалап коюп. Жакшы. Анан элдер эле айтып калды. Ая таңгыр эми таке жакшы наамың кут болсун, атуулдукчу теге Нарын Дубанын ардактуу атуулу деген. Анан дагы эми Кудай буйрса дагы наамдарга жетесиң, ушинтип эмгектене бер, азыр жашсың деген. Анда жашыраак болчу мында 20 жыл, 30 жыл мурда. Мен ошондо оозуман чыгып кеттим, кичекти бир өкүнүп бир неметем. Кудайдын кулагына жетпесе экен деп. Эми барысы мусулманбыз деген элбиз го. Анай байке дедим, байкелер башка наамды мен эмне кылам? Мекеге барып ажы деген атакты алып келгичекти, айылымдын аты уулу деген даңк мен үчүн эң жогору турат. Деп жибердим. Анан молдокелер да турган. Астагфирулла деп тескери бурулуп кетишти. Ошондо сезе калдым да мен. Ушундай оосуман чыгып кетти. Мен
ажы болуп Меккеге барып ажы болуп келди деген атактан көрө мага мына ушул айылыңдын ардактуу атуулу деген алда канча жогору турат деп ийдисем эле молдекем жанагы тийип атпай астагфирулла анан кийин көрсө мына ушул жана биздин мамлекетибиздин жана асыр элибиздин атуу мекенчил атуу кылып тарбиялашуу керек экен балдарды. Мына ошондо сен айткан жанагы сабырыбыздын чегине жетет окшоп калдык. Эми ушундай окуяларды айтып ийдик, эми биягын сүйүү темасына бурбайлыкпы. Кана сүйүүгө кимиң жакшысың экөөңдүн? Жок, бу дагы жакшы. Орус мектепти бүткөм да, бала бакчага да жалаң орустардын арасында барды баягы ашып кетсе 1-2 кыргыз калган баары орус, еврей, немистер болду да. Мектепте да ошондой болду. Анан баягы Шахтерский шаар болчу да. Минкушту билесиз да, байке? Билбейм. Ошондо московский обеспечение дүңгүрөп жүргөн кез болчу. Анан баягы эне атама миң бирти ыраазычылыгын билдирем. Себеби деген биз деген орус класс болуп орусча сүйлөсөк да, ой жүгүртүүбүз орусча болсо да, үйгө келгенде атам келгенде үйгө кирдиңерби? Батинке туфлиңер чечкенден кийин жалаң кыргызча сүйлөсүңөр деп койчу да. Эгерде менин атам ошондо баягы биз оруспуз да, киргиз болчубуз да. Анан эгерде үйдөн ошо кыргыз тилди үйрөтпөсө, мүмкүн биз баягы маңкурт болуп калмакпыз да. Анан ошон үчүн баягы көп кишилер айтат да, сен эне тилиңди билбейсиң да. А зачем мне эне тил? Я русский знаю, английский знаю дейт. Жок. Чем больше знаешь языков, тем лучше дегендей. Ошол бакшы ошо эне атама аябай ыраазымын да. Анан тиги энелерибизди бизде ошо жайында кыргызча үйрөнсүн деп айылга жиберет, таласка жиберет. Анан биз акта элдерден кыргызча үйрөнбөй кайра орусча үйрөтүп кетчүбүз да. Анан баягы эң кичүү иним барды, Союз дегенчи. Анан кийин тайжем үйүнө барат. Анан тайжем айтып берет баягы. Турап камырды баягы камыр жууруп атам дейт. Анан жуурганда тиги тусум жетпей калды дейт. Ай, Союз алда тиги сарайга барып туруп, алаканыңа тусап келчи дептир да. Анан кийин камырым кургап да калды. Тиги да жок, тиги бала жок, бул эмне деген. Ай, Союз, ай, кана, тус кана десе. Жок, баягы камыр бүт уже кургап калды. Койгун. Анан бир маалда келди дейт. Тайже. Тусту таптым, алаканы таппай койдум депчи. Ошондон кадыр орус мектепте окуган алакан деген эмне экенин билбейм. Ошон үчүн ошо кээде туура эмес сүйлөп койсок дагы. Биз Москвада окуп жүргөндө ушу сөздөн эсиме түшүп атат. Москвада окуп жүргөндө Бакыт Жунушев деген курсташыбыз орус тилди бүтүп, анан жалаң эле орусча сүйлөп, кыргызча көп жакшы сүйлөй албай, акцент менен сүйлөп кыргызчаны ушундай кыйналчу да. Бирок жактан ага жакшы, жеңил болду. Анткени орусча жакшы. Орусча жакшы сүйлөй албагандарыбыз жактан кыйналып, биз Бакыт мен анан ким болуп переводчик болуп калчубуз да. Анан экинчи курс окуп атканда актерлук чеберчилик сабагыбыздан экзаменин алдында цирк көргөзөбүз деп ар кимибиз ар кандай номер даярдадык. Анан ошол Бакыт Жунушев дегенибиз бар, Бакыт Жумалиев дегенибиз бар. Анан Бакыт Жумалиевди китаец кылып, жанына мен китаянка, анан Гүлмира Ташматова курсташым, ал китаянка болуп, мындай шапкаларды беришип, кирим деп аябай жакшы болду. Анан Касмали, Ташмали, Жумали. Ушундай коюп койду бизди. Анан ал жасалма колду бияка коюп алып, бияктан эмени кармап, анан шарикти өзү эле кармайт дагы, анан минтип койсо, бияктан шарик бияка ылдый эметпи, бияка кетиш керек да. Ошону фокус кылып көргөзүп, репетиция кылып атабыз. Анда Бакыт Жунушев мындайраак отурганда, отуруп алып, аябай серьезный, аябай мындай карап эме туруп, Бакыт согончоң көрүнүп атат деди да. Дегенде Бакыт минтип бутун карап минтти да. Анан биз түшүнө калдык. Чыккан акты согончок деп койду да.
Албай шарикти жылып атканда чыканагы тряпкадан мындай да, ошо тряпочкадан чыканак чыгып кетиптир да. Десе чыканагың көрүнүп атат деп айтам, согон чоңуң көрүнүп атат деп атпайбы. Анысы кандай алаканы таппай койдум дегендей. Мындай окуя бизде да болгон. Мистер Жекшен деген актер бар эле нарында. Өңдүү түстүү, бийик бойлуу, сонун. Чкалов деген жалгыз орус мектебибиз бар да, ошону бүткөн. Атасы райком исполком болуп жүргөн. Орусча окуган. Анан бир күнү 4-5 көчөдө келатсак эле улам эле барып эле водопровод көрүнсө эле чөнтөгүнө соодап чыгып салып эле эле суу ичип калат. 3-4 жыл ошентти. Анан мен айттым, эмне болуп атасың? Айтак эле, сарсанаа болуп атам жаман. Не? Сарсанаа болуп жаман болуп атат болчу. Эмнеге сарсанаа? Мен да түшүнбөйм. Билбейм, эртең менен темел. Көрсөз, зарына болуп атам. Мына. Райын антпейт, сарсана дебейт, зарына болуп атам дейт. Бала кезде балыкчыда өстүк да, энем экөөбүз 1-класс, 2-класс маалында. Балыкчыда кар көрбөйсүң да. Ыркыраган шамал, таш учурат. Мектепке баратканда шамалга жөлөнүп алып басчубуз да. Бет маңдайыңан баса албайсың, шамал учурат. Анан тескерисинен эметип шамалга жөлөнүп алып артың менен элебейсиң да. Ошентип басчубуз. Анан аякка көнүп алган жаныбыз, папам, мамамдар нарынга иштегени көчүп кетишти. Биз тайнемдин колунда калдык, энем экөөбүз. Анан нарынга барып, нарындан окуйм деп Ленин мектебине киргизишти 1-класста. Анан ошентип биринчи барганыбызда кышында барып калдык да нарынгачы. Кар тимелечи биздин тизебизден өйдө. Кардын калыңдыгы. Карды көрүп алып энем экөөбүз аябай сүйүнүп, чана менен ойнойбуз деп баса албайбыз. Бутубузду минтерибиз менен кулайбыз. Бутубузду коёбуз менен кулайбыз. Ошентип карга, музга көмбөй энем экөөбүз аябай эметкенбиз. Бирок кар биз үчүн эми бир керемет болду да ошо кезде. Анткени балыкчыда өскөндө эч убакта карды көргөн эмеспиз. Анда кар себелеп калса сүйүнүп жыргачыбыз да. Ошентип нарындын карына да көнүп, анан ал жерде сиздер иштеп аткан учурларда аякта дагы театрда чуркап жүрүп, биякта да театрда чуркап жүрүп, жалаң залкарлардын тегерегинде болдук. Анан нарынга барганда дагы ошо театрга жакын болчу жашаган үйүбүзчү. Энем экөөбүз отуруп алып кичинекей кезибиз да эптеп ачкычта алып чала була кийинип, бир жагыбыз сүйрөлгөн, бир жагыбыз топчуланган, топчуланбаган, ошо үйдөгү кебетебиздин үстүнөн эле жылуу кийимибизди кийип алып, эптеп эшикти жаап алып эле айланып эле театрга жүгүрүп барып калчубуз да. Курсагыбыз ачканда, ата-энебизди сагынганда ошол жака эле жүгүрүп барып калчу. Урушат аяктан, балдар келбесин, мишайт этип атат деп урушат. Ошентип бала кезибиз аябай кызыктуу өткөн да. Нарын деп атса ошо нарындагы тарбияны да көрүп калдык. Тамашалап жүрүшпөйбү элдер? Кочкорго да барык чөкө туташ болуп тоңго чейин каржабайт эмеспи? Кочкордон баштап. Кочкорлуктар айтып жүрөт анын өздөрү. Бир күнү да көп жыл болуп кетти, 20-30 жыл болуп кетти. Кар жаап коюптур, кыламык эле кар. Нарындыкындай чоң кар эмес, кыламык эле кичине ба себелеп ба түн ичинде жаап турган эртең менен койлорду сыртка чыгаралы десе чыкпайт дейт баягылар. Кетенчик деп кар көргөн эмен дейт. Аппак болуп маарабайды эле качты дейт. Түрткүлөп чөп салып араң чыгарганбыз дейт сыртка. Анан тем более силер кар көрбөсөң ошол эле болду да. Мал чыкпаса жомок эле болду да. Жомок эле болду. Андан кийин аякта иштеп жүрүп андан кийин Бишкекке көчүп кетти. Ал кезде Фрунзе болчу да. Фрунзеге көчтүк анан. Фрунзеде калган мектеп, номер 5 мектепте окудум 4-класстан баштап. Анда Фрунзе эми ушу кезге чейин ошол Фрунзени сагынам. Ошол Фрунзени ушу кезге чейин сагынам, эч бир жерден көрбөйм. Жанагы эле документалдык тасмаларды кез-кез көргөзүп калгандачы, ушундай ностальгия болот мендечи. Тазалыгы кандай эле, элдин пейили кандай эле, эми бир шумдук шаар болчу да. Азыр ал шаардын бири жок.
же жаңы заңгыраган шаар эмес, же эски Фрунзе эмес, же Айыл эмес, же Сити эмес бир бале болуп калды. Эл дагы ошентип калбады. Айтпадык. Туура. Кыргызстан билбеген киргиздер үчүн мен подружкам киргиз эле болчу да. Анан кийин чоң апасы кайтыш болуптур, анан кийин Карабалта бар го. Анан кайтыш болгондон кийин анан баягы баары боз үйдө отурабыз дейт. Анан баары отуруп анан кийин бир маалда тиги эжесинин кайын журту келиптир. Кайын журт келгенде мен ыйлап атам дейт. Аябай ыйлап атам дейт. Ыйлап атам ошо чоң апасынын колунан өскөн окшойт. Анан ыйлап атам, анан кийин Кудагый келип анан кийин сабыр эми ушуну арты кайрылбасын десем тиги келесо Кыргызстан билбеген эчтекемиз боло берет деп коюптур. Анан Кудагый ошол жерден эмне кыларын билбейт, же күлөрүн билбейт, же ыйларын билбейт дейт. Кың деп тура эшикке чыгып, өлүм көрөйүн алда сиңдиң эмне дейт. Не дейт, ушинтип кучактап тиги сабыр кыл десең бер эчтекемиз боло берет деп айтып койду дейт. Анан ошону өзүм тайкемдин кызына айтып берип атсам, ал айтып атпай, ал эчтеке эмес дейт. Мен келесо, мен кыргыз мектепти бүткөн, орусчаны билбеген, мен жинди дейт. Коллегабыздын апасы каза болуп көп жыл жатыптыр да төшөккө. Анан кийин барып Корона окутканы барсаган, анан кийин отуруп анан ал наоборот тиги шаардык кыз экен да. Мен айылдыкмын дейт. Накты кыргызчаны укмуш билем, орусча билбейм. Анан мен тиги кызга айтып атам дейт. Атында эсимде жок да. Рас болуптур өлгөндө десе. Рас болуптур өлгөндө десе тиги спасибо деп коет дейт. Анан кийин ошол жерден жанында тургандар дагы же күлөрүн билбейт, же ыйларын билбейт дейт. Анан мына ушу мен кыргыз болуп ушундай тиги туура эмес сүйлөп койдум деп жанын айтмакчы ошо же кыргызча жакшы билиш керек, же орусча жакшы билиш керек. Биздин поколение андай болбой калбады. Биздин поколение орусча да кыргызча да аралаштырып, тим эле аябай сүйлөй берип, азыркы учурда орусча бир-эки сөздү аралаштырмайынча сүйлөй албайсың да. Ошондой болуп калбады. Мен азыр ушул сөздөн жаш кезимде жаңы эле келин болуп Куршапка барганымда, баягы институт окуткан кезде болчу да. Анан экинчи курсту бүтүп каникул учурунда анан Куршапта болдук да. Анан аябай баягы конок киши азыр басыла калсынчы, анан айтайынчы. Ошентип каникулга барып аябай баягы келин болуп, аябай оокат кыласың да. Таң зардан туруп, шыпырып дегендейчи. Мен үчүн ооба, мен үчүн бул мындай увлекательный приключениедай болгон да. Анан бир күнү конок келет үйгөчү. Конок келгенде дасторконду тияка жайыш керек, бияка жайыш керек. Анан аябай кызмат кылып ушинтип чуркап жүрөм. Кайнем тигини айтып атат, жүгүрүп жасайм, муну жасайм. Ошентип анан бир маалда дасторкон балдарга каяка салайын, дасторконду үйдөгү балдар көппүз да. Каяка салайын, бияка эле салайынбы, же отдельно деп атпаймынбы десем, анда кайнем отдельно деп туруп, кишини орусча сүйлөткөндө. Отдельно. Каяка салайын апа, чоң эле салайын, же отдельно салайын десем, отдельно деп, кишини орусча сүйлөткөндө чочуп кетет да. Андай кошулат да баары бирчи сөз. Кошулат да. Кээде таппай каласың кыргызча сөзүн. Жумгалды сесиме түшүп атат. Дүйшө Сариевди жакшы билип калдым. Ошо киши бар, бригадир киши. Астында илгерки автобустардын алдында бригадир өзүнчө отурчу мындай эмес отургучу бар эле. Калган артисттер мына тиңде артында отурат. Шофурдун жанында. Кызарып ташып жумгалга түшкөнү баратабыз. Анан бригадир киши өзү да кассир, анан чоң кара сумкасы, илгерки баягы мындай портфель бар, мындай ачып, ошого акчасын билеттеринде салып атат. Чоң сомгарадан бирди сөзсүз салып коет. Ошо көрсөтпөй тандайланып акырын ичип, анан кайрасын бекем буроп коюп кайра салып, жүчү ошентип. Анан Кочкордон конок болуп чыкканбыз. Тиги киши түндөгүн немеси бар да. Бирок бизчилеп мас болбойт да. Сакалдуу кишилер билгиспейт. Ичип турса. Баарыбыз эсибиз алып уктап, араң ал кечтеги автобуста кызарттым бери. Деп чыгып келатабыз. Тиги киши мынтип портфелин кучактап алган бекем. Акча билет бар ичинде. Мынтип келатан уктап кетип көзүн ачат.
bir gözünü açıp bir kolum bilen karan. Böyle gayrı uktap kalat. Belge çıkacak 10 yol. Baykap, bu kişi ne oldu? İçine Kur'an okup baradı. Belge çıkıp en kıygende düşüp baratkanda ağa çeyim bak ürgülөгөндөр kesi gözünü açmıyor. En kıyıp baratsak portfelin kapotun üstüne koyup durup iki koldop enen durayım jumgaldıklar kırılıp kalgan go bütele dep koydu. Görse bayağı jolga toprak çaçabız dep samasabın düşürüp dömpök bolup kalat da jolun jeginin bari ayağına başına çık. Bayağılar kızığını mürsöken de böyle. O miyinde böyle. Ayağımda. Jumgaldık mı? Oy jarıktık kişay. Şunday bir günü alaydan Uje aylığa geçinde kaçıncıdan çıkıp aylığa varasın da. Uje geç kirip baratat. Maşinenin motorunu çıkarıp şopur gayrı bütpey atat bayağı burap bekitip motor saldı bir ok butere kana. Tişi bir kadın ağrı ver basıp enen durayın. Hilpeden birim ne kılıp oturdu bile enen durayın da böyle kıçıra böyle soğuk. Oy bol bolsun bu. Geçiktik gel tarap ketet biz parkıça. Budalık degen ayıl koyun koymakpız bu Kırgızbay'ın aylı. Oy abam ölüp keteyim bir. Motor degenim motor da mı? Sala koyayım da anan keyin jolda kalbayız. Oy motorunu çıkarıp koyul ayday verçi erten gayra gelip salıp alasın. Oy Bistak jinimiz gelip durgan gül ötekesin daylan. Kulatıp kelet kara huzurga. Zarlık da var. Gülnara da var. Biz yaşlardan men, zarlık erkeklerden. Tagayıp kalı gibi. Bayka var. Anan kalganını da ırçılar köpçülüğü. Konsert presine kulatıp gelip kara huzurda malçılardan bir nemesi var. Anan bağırdı. Kulatıp aksakalın arını apkomu alıp törküyde kara huzurda meyanda. Üçele komnat, iki komnat lüyler de açan. Açavanlar. Törküyde oturat. Oğuz kuyda yaşlar biz oturabız. Gezek menen girip, ırda pergile degende girip ırda peremiz. Anan keyin meni sen akordeon menen girip çıkıp batpayat sel o sen tigi aksakallar menen otur ayak jagına da oturgusup koydu. Tökölдөшүп direktir ada var. Akordeonum janımda men oturam aras. Oskuyga oturbay kulatıpты karap oturam ala. Kişiler törde, apkom sekretari jana başka çoğunlar bu yaktan barganlar bir 10 çaktan aşık kişi oturur. Divizok menen Svet eken ayakta. Divizok öçse Svet öçüp koydu. Kim Zeyne Gülece Erdamak basa. Şakevik? Yok, Esenali'ye. Al, men bir yağımda oturatanan. Araktı sunuvanan bağır altına ıstıkandardı koyup anan keyin mağa çeyin geletkan men özümden aytmakmın içpeyim dep. Alardın gözünü çakantip aytatılam. Tökölдөшүп aksakal tiyakta törde oturuvar. Oy, ala içpeyt al, jaş bala da sunbagıla dep koydu. Eger oşantip aytpaganda men janağı okuya bolmok emas. Oturup kaldım mı? Özümden aytmakmın içpeyim dep. Bir neme menen aytsa da konorum men. İçpeyt al. Bir murda içip jalkıtıp жүрgөн kişi. Zaman bolup kaldım anan keyin. Bağı dibi jok öçüp kaldı. Svet jap dedi. Degen dile Zeyne Gülece menin kolumdu getip. Karmap gelip özünü ıstıkanın karmap. Kapkarang tüm bolup ketti da jarık bolup turgan
Kaydan bildim anasını. Oşolca bat kuyörünç. Yarımdap kalgandı. Jark dedi. Je jutupay, je soru öyle kaldı. Tigileri gülüp atat, teatrın kişileri başı yere girip gitti, alar gülmek böyle, jini geliyor. Direktör, bu baykada oturatır, buraya direktör. Sakaldılardan da var. Anan, bayağı gayra, kızık da bir şey. Yemin içip ciber, mınça. Mınça oldu. İçip ciberdim ana, ne kılasın. Osman karış, beni yalbaysın. Koyup koydum. Ama ırda Zeynep güldü. Oyna verdim. Anan. Tiyatrodan çıkar bir gibi diyor. Gelirsin. Ertesi. Yani Nülpür atasın. Bir işki çıktı. Hiç bitmeyin dedi. Ben Zeynep Gülberdi de patlayı tamam. Zeynep zaman baktı. Akşele korkudu var. Şuna çıkıyıldapçı. Anan keyin çıkar bir gitti. Kış bolçu. Kayrağa çağan tikirdiniz. Jasında kayra çıkırıp aldı. Akarjeniz gerek de. Akarjeniz de gerek. Ansın rolümde köp bolçu da dedi. Anan keyin ağaçta artist yok. Anan kayra. Men kıskası güzünde çıkıp etçümündür jasında kayra girçüm. Adam topkaldı öyle. Kamandırıp, caylata kamandırıpkada kılıktım barın kılıp geleyim. Anan brigadirler atçot beret gelgende. Anan cümistan ayda. Sırası çıkarıp et güzünde. Kışnayı Kışta da üyde jatamda. Cazında. Çeyt barat yavaş karma. Tiyatr çakırıp atat seni deydi. Bayağı gıdıkken deyip gayra jönep ayım. Hiç beysim yok hiç beyim. Sen talantlı olasın aylanayın. Kaparak aldayın. Men ordum sen bazasın. Hiç beyim. Jakşı var koyayım. Makul var. Hiç beyim. Gelgenlere çıkarıp. Anday köp boldu. Men turda oyum hazırdağı teatrda jatsa gerek. Gülüşse gerek görü var. Girip çıkarım. Girgile çıkarırım. Gözünde çıkılı jasında girebilirim de. Okşu jerin tolup kalgan boş gerek turda. Tolup kalgan. Birili var kalsa gerek. Adat bolup kalat eкен да ушундай нерсе да. Мисалы менки мектепте окуганымда жыл башында дневникти 2 деген баа менен баштачумун да. Ошо адат жыл башында сөзсүз түрдө бир сабактан 2 чөт биринчи эле барагымда. Андан кийин 4-5. А мен уже кийинчерээк өзүм эле таң калбай калгам да, азыр точно 2 алам дейм да, точно 2. Адат болуп калган да ошондой, өзүм да күлчүмүн. Анысы гана сиздики күздө кетип, кышта келип. Бала кезде сонун окуялар болду. Бизде бир Майрамкул деген менин классташым бар эле. Атасы Шоңко деген аябай бай киши эле. Карак жүр өрөнүп бүтпөйлеген агесте жайлоо совет деген да бар болчу. Жайлоо совет болуп карак жүрдү жеке билген киши эле да мал жанынан адамынан бери. Анан бай өзү аябай. Анан Майрамкул биз классташпыз. Анан ушул адабият менен тарыхка келгенде луктаар эле. Сразу эле мышыктай эле кур эле кетет. Беркиндей сабактар математика, физика тиги бул сабактардан аябай кызыгып окуучу бала эле да. Анан Париж коммунасын өтүп атат. Францияда. Анан эле баягы баштаганда эле Ырсары деген агайыбыз бар эле. Тарыхтан билген. Сразу эле партага минтип жатып дей баштады. Ырсалы агай келди. Башка мугалим болсо, "Эй, чоңкоюп, эмне? Чаап, жемитеттен." Жок, акырын басып келип. Партанын жанына туруп алып. Мурат деп атабыз биз Өзбекстан. Француздар кыргыз элине окшоп жайлоого чыгат экен, бие байлайт экен, 5 бармак жейт экен, касык арта жейт экен, жылкы багат экен, улак тартат экен. Анан ушундай 1700 баланча 1000 деп жылдарын айтып, ошол жылдары Францияда Шоңко деген киши ошол революцияны жетектеп эле айтып атат, биз ыксып күлүп атабыз. Тиги уктап атат.
Жанда турат. Не, анан 15 мүнөт баягыдай француздун баарын кыргыз кылып, анан аңгычакты звонок болуп калды. Агай чыгып кетти. Таң калып туруп калдык. Анан эртеси да так кирет да. Кана балдар, кечээки тема боюнча ким айтат десең Майрамкулду Кудай ырса урап, мен агай, мен деп элечи. Мени уруктап атып, каякта. Десең анан кел доскага деп айба комик агай болчу да. Кел, шоң коюп кел, айт. Ал билип атыптыр деп эмне айтат. Кана баштады. Агай француздар да кыргыздарга окшоп мал багат экен, улак тартат экен, кымыз ичет экен. Деп эле баягы кулагында уйкусунун ортосунда тигил айта берген, уктай берген, уга берипти да. Шадыратып эле баягы ыкшып биз күлүп атабыз. Анан кийин Шоңко деген жерге келгенде токтоп калды. Ушунун атасы да. Бүттүңбү де? Бүттүм деди. Отур. Бир деди. Отургуз. Ошо менен ошентип мектепти бүтүп экзамен берип атабыз. Аны 3-4 баладан бир киргизчү эле го экзамен. Ар бирибиз ар кайсы партада отурабыз тияк бияқта. Биз билет алып келип отурдук, анан Майрамкулда кирди. Кирип туруп эле нарындан комиссия келчү агашта, башка жакта. Билеттин ала коюп эле. Андан кийин баягы теманы тамгасына калтырбай жаттаптыр. Кийин 5 алда ошону айтып берипчи. Демелеби 3-4 баракта ал тема. Бүт жаттаптыр кадим серол жаттагандай эле. Шадыратып анан 5 коюп, анан 2-син жойбой. Анан экзаменден анан келип анан кийин Ала кой. билет ала кой. Ошол. Агай, баягы. Десе. Бар 5 деди. Билетти коюп кете бер. Кеш. Акам эмнеге мынтип чыгар? Муну жатка билет. Бала кезде ушундай кызыктар болгон. Мектепте эми кайталы? Не бүтөлү, бүтөлү. Көптөн эле жок мына сиз. Подписка лайк деп койсо болот. Ооба, эми урматтуу көрүүчүлөр, баягы биз өзүбүздүн баштан өткөргөн турмуштагы баягы эсибизге түшүп калган окуяны өзүбүздүн дагы баарлаштык. Окшойт жакшы. Жакшы экенсиңер деп кол чаап угуп койгула. Лайк басып койгула деп. Жакпаса дагы угуп койгула. Аман болгула, бар болгула, ушинтип бирибиз менен бирибиз экран аркылуу тез жолугуп туралык. Жакпаса деле лайк басып койгулачы суранам. Жакшы деген лайктан. Рахмат.